Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендаштар, урматтуу момун мусулман бир туугандар, урматтуу жоомарт, жүрөгү мээримге толгон берешен инсандар. Кудай буйрса биз Ак Ниет Аманат коомдук фонду мына ушул Жалал Абад областында быйыл Жалал Абад областында бүт курулуштар ушу Жалал Абад областында болуп калды. Анткени бул үйлөрдү былтыр баштаганбыз, ички отделкалары бүтө эле келе мына быйыл бүтүрүп киргизген атабыз. Bundan башка ушу Жалал Абад жеринен жанагы шаардан бирөө участок берип, мына ошол жерден участок берилип, бир агабыз Алланын ыраазычылыгы үчүн деп мына ошол участокко комплекс салынат. Андан башка кече көрдүңүздөр, Базар Коргон районунда кече 11-октябрь күнү канчалаган инсандардын колдоосу менен, элдин жардамы менен, биздин Ак Ниет Аманат коомдук фондунун демилгеси менен Базар Коргон районундагы муктаждар үй бүлөгө 11-октябрь күнү үй ачылышы болуп, үйдүн катмы тою берилип, үйдүн ачкычы тапшырылды. Ал жерге көрдүңүздөр, көргөн болсоңуздар керек, биздин дин аалымы устазыбыз Шейх Жубак Ажы Жалилов жана биздин дин аалымы устазыбыз, устатыбыз Немат Ажы Жээнбеков агаларыбыз, ажакелерибиз барып, ошол жерде дубаларын беришти. Ошол ажакелерибиз былтыры Көз Азиз Асылбек бир тууганыбыздын үйүн тапшырганда дагы ошол жерге барып, дубасын берип, мына ошол жерде дагы болушкан. Буйруса Алла таалам ушундай бир жакшы инсандар менен ушул жакшы жумушка, Аллахтын сүйгөн жумушуна сапарлаш кылып койгонуна мен ушунчалык сүйүнөм. Мына азыр бул көргөзүп турган үй Жалал Абад областынын Сузак районуна караштуу Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн Ачы деп коет, Ачы комплекс деген жерге салынган. Бул үйдө бир энекебиз кайрылган. Мен алгач айтып кетсем, бул үйдө алгач кайрылганда балам бизден да кабар алып кетчи. Отурганымдагы бетон, жөлөнгөнүмдагы бетон, ушундай бетон үйдө жашайм деп кайрылган былтыры. Бирок келсем, бул үй менен эле чектелип калбастан жалгыз туң баласы, жүрөгүнүн порог сердцеси бар экен. Биринчи баласынын жүрөгүнүн операциясына киришип, Кудайга шүгүр операциядан аман эсен чыгып, анан үйгө киришкенбиз. Мына азыр үй бүтөөр алдында турат. Мен азыр кирип көргөзсөм, урматтуу туугандар, Кудай кааласа могул үй жакын күндөрдө бүтөт. Жакын күндөрдө бүткөн болсо, иншалла бул үйдүн дагы кышка чейин ошол бетон үйдөн бул жака киргизип алабыз деген жакшы ниет бар. Мына ушундай туугандар. Азыр бул жакта усталар иштеп атат. Мына караңыздар, могу чатырында тенекелеринде ушунчалык мыкты, сапаттуу тенекелерди алып беришкен былтыры жакшы инсандар. Ушундай жакшы адамдар бар экен, иш жакшы жүрүп атат. Жакшысыздарбы эже? Тынчсыздарбы? Азыр мен сиздердин жаныңыздарга барам. Биринчи үйгө кирейинчи. İşte. Assalamu alaikum жигиттер. Азаматсыңар. Иш кантип балдар? Иш болуп атабы? Мынакей туугандар. О, машалла. Жакшы инсандар көбөйө берсин. Берешен инсандар четинен чыга берсин. Кыргызды таштабайт деген бул илгертен келаткан сөз. Бул жөн гана сөз эмес. Мына далилдеп көргөзүп да берип атышат элибиз. Кыргыз элибизге момундай жардамын берип атышат. Мен сразу эле конок бөлмөгө кирдим, түз эле. Кечээ могул дубалдар жөн эле шыбак болуп турган. Мына бүгүн азыр обойго даярданып атат. Бул конок бөлмөнү обой кылабыз деп турабыз. Полдору бүт бардыгы келген. Шпаклевка, могу иштер, усталар азыр ишти. Жакшы иш болуп атат, жүрүп атат. Мен жанагы үйдү айтып коеюнчу туугандар. Мына айткан үйүм бетон үйдө жашайт деген үй. Мына ушул үй туугандар. Ушул бетон үйдө бүгүнкү күндө 3 баласы менен күн калкалайт. Мына спальный бөлмөнү көргөзөйүнчү. Мынакей спальный почти бүтүп калган. Стенасы эле калган. Кудай кааласа почти бүтүп калган. Эмес, пол эле калган. Мына электр бүтүптүр, электрик жактары токту киргизишиптир. Азыр мына жерге подоконниктерин койсо, бүтүп калат. Мына откосторун чыгарып атышат. Ушу комнатанын откосу калыптыр. Коридордукун уже чыгарышыптыр, көрдүңүздөр мына.
Коридорду да кабыл койго даярдап атабыз. Мына ушундай туугандар. Бул жакта балдар, усталар иштеп атышат. Чындыгында усталар өзүн көргөзбөй эле коелучу деп суранышкан. Ошон үчүн мен көргөзбөй атам. Жакшы инсандар ушундай жүзүн көргөзбөй ишти кыла берет. Geçen aylığa gittim. Allah'a şükür. Marktan şimdi büyüdü. Kızım bitir alayım. Senem kıyam atasın sizin tane. Atenen vardı жақсы ойнап. Қанша да болған. Қайерде болсаң алла сені қолдасын айнап. Рахмат. Дайым намаз оқығанда дуа қылып Дуа кылып туруңуздар. Дайым дуа Жолдо қылып. жүрөбүз, белде жүрөбүз, дуа кылып туруңуздар. Болгону. Бардығынан дуа керек айналайын. Жакшы болчу. Кетти. Торпун карап койду. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу жүрөгү мээримге толгон жомарт инсандар. Кудай буюрса биз Ак Ниет Аманат коомдук фонду мына быйыл негизи 2018 жылы сентябрь август айында ушул күбөлүгүн алганбыз. Кудай буюрса мына азыркы күндө толук 1 жашка чыгып турган кезибиз. Фонд 1 жашка толду. Бирок 1 жыл аралыгында бул Ак Ниет Аманат коомдук фонду фонддун аты эле өзү айтылып турат. Бул фондду түптөп атканда да ушунчалык бир атын бир мындай жакшы ошол иш-чарага ылайыктуу анан кыскасы бир сонун кылып ат коелу деп чоң инсандар менен, канчалаган имамдар менен, устаздар менен кеңешип отуруп Ак Ниет Аманат деп аты коюлган. Себеби сиздердин жиберген ак ниетиңиздер менен жиберип атасыздар. Койчу ушу медердин иши бүтүп кетсин, же болбосо момунда энелердин үйү бүтүп кетсин, же болбосо ооруп аткандар эптеп жакшы болуп кетсин деген жоксуздар. Сиздер чын жүрөгүңүздөрдөн Аллахтын берген ырыскысы менен өзүңүздөр бүгүн 100 сом тапсаңыздар, ошонун жарымын 50 сомун болсо дагы чын жүрөгүңүздөрдөн ак ниетиңиздер менен муну ушундай муктаждарга салып атасыздар. Сиздердин ак ниетиңиздер менен жөнөтүлгөн аманаттар дарегине жетсин, дарегине жеткирилип турусун, эч кандай ар бир аманатка кыянаттык жасалбасын деп мына ушул иштер жасалып келет. Ассаламу алейкум, кандайсың? Мен жана айтканмын, мына ушул баланы айткам. Алгач бул үй бүлө менен биз кандай таанышып калганбыз? Мына ушул бала аркылуу таанышканбыз. Жүрөгүм согушу башкача болуп катып чуркап келдим да. Былтыры ошентип мына ушул баланы коомчулукка чыгарып, больницага жаткырып, 1 сом акчасыз эле больницага барып жатып, бирок 3 күн дегенде эл бар экен, журт бар экен. Эл деген бул агын суу экен да. Жакшы жака оогон болсо, жалпы эл ушул жакшы жака ооп кете берет экен. Эгер жаман жака оогон болсо, жаман жак ооп кете берет экен да. Мына ушул балага былтыры 3 күн дегенде элибиз бир паста ушул жүрөгүнүн операциясына каражат чогултуп берген. Бат эле 3 күндө. Мына ушул сиздердин аманатыңыздар менен ушул бала жүрөгүнүн аман эсен ийгиликтүү операциядан чыкты эле. Андан соң мына ошол операциядан кийин былтыры 17 000 сом акча ашып калган эле. Анан ошол акчаны эмне кылайын деп эжебиз менен баланын апасы менен кеңешсем, ошол жанагы бир бөлмөлүү бетон үйдү ичине оңдоп, астыбызды пол кылып берсең болот деп ушундай сөзүн айткан. Бирок канчалаган үйлөр туруп эле келатат, канчалаган үйлөр муктаж энелер үйлүү болуп келатат. Жакшы ниет кылып, кыскасы жакшы ишти баштасак токтобойт деп мына ушул үй башталган. Эскини оңдоочок эсин кетет дейт. Биздей болуп эмне үчүн бул инсандарда жашабаш керек? Эмне үчүн сиздердей болуп, биздей болуп, жылуу жумшак, кадимкидей ысык кыштан татыктуу бир жашоого укугу бар бул ар бир пенденин. Ошондуктан мен дайым кайрылып келем, Кыргызстаныбыздагы ар бир муктаждарга биз себепчи болойлу. Башка улуттар эмес, арабтар эмес, түрктөр эмес, же болбосо башка инсандар эмес, келгиле биз биргеликте биригип көптү күрсөгөл болот дейт. Биз бириксек, момундай канчалаган муктаж үй бүлөлөрдүн муктаждыгы чечсек болот да, иншалла. Бул акыйкат, чындык. Мына ошол 1 жыл аралыгында көрүп атасыздар. Биз 1 жыл ичинде Индияга бир эмес 20 бейтапты жөнөтүптүрбүз. 20-чы бейтабыз мына азыр Индияда операциядан чыгып, Кадамжайдын тургуну Алтынай Абсаматова деген эжекебиз боорунан операция болуп, мына бүгүнкү күндө азыр Индияда Үжө палатага чыгып, ден соолугу өтө мыкты. 1 жыл ичинде ушунча инсанга себепчи болупуз. Албетте буларды жөн эле жөнөтүп койгон жокпуз. Ошолордун операциясына кеткен эң кеминде 20 000 доллар, алды 50 000 долларга чейин каражат таап берип, спонсорлорду таап, элден, ушу карапайым элден чогултуп, ошол Индияга жөнөтүпбүз. Андан башка 1 жылда 6 ушундай энелерди үйлүү кылыппыз.
6 энеден сырткары мына азыр комплекс салынып атат. Комплексте 1 эмес 10 үй бүлө жашайт. Мына урматтуу мекендештер, чыныгы акыреттик жашоого болгон мына ушул сооп. Энебиз дайым сиздерге дубасын берип келет. Энебиз дайым сиздерге бир сонун сөздөрүн айтып келет. Оразалы жөн тур. Мына ушул бала азыр сиздердин жардамыңыздар менен шоктонуп, мына көрдүңүздөр, чуркап аткан кези. Бул порог сердца деген өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бул оорубайт деле. Болгону адамды чарчоо жагы болот, ана могу колдору, беттери көгөрүп, үшүкчөн болот да. Мына жашы өтүп кеткен инсандар бар. Эгер Кудай сактасын, убагында операция жасабай калсаң, жашы өтүп кеткенден кийин уже операция болбой калат. Кыйын болуп калат. Энеге мына азыр канчалаган эл көрүп турат, мекендештер көрүп турат. Чындыгында бир сонун ак өргөл болгон атасыз да, чындыгында. Эң алдыңкы заманбап үй болуп атат, мындай айткандачы. Эми bundan ашыгы билбейм дагы кандай үй болот. Эң сонун үй болуп атат баардыгы жагынанчы. Кудай кааласа, мына жылытуу жагынан деле бардык жагынан, ичин жөн эле банда актап эле койбостон, абой кылып, кыскасы эл кандай жашап атса, ушу сиздер дагы татыктуу жашашыңыздар керек деп, мына элибиз сиздерге жардам берип атат да. Разы болсун ушулар. Мына ошол элибизге бир сонун акелерин көрүп турат, эжелерин көрүп турат, уят. Жөн тур. Ошол көрүп турган ар бир мекендешибизге кече 1 сом салган, кече 100 сом салган бир туугандарыбызга бир сонун дуаңыздарды берсеңиздер, анткени бизде айтат да көп инсандар дайым. Эгер жок дегенде дуа алып берчи дейт да. Биз ушул энелердин дуасына муктажбыз. Жолдо жүрөбүз, белде жүрөбүз, мекенден сыртта жүрөбүз. Балеяден сактасын, кырсыктан сактасын деп, мына сиздерди канчалаган элибиз үйлүү кылып атат да. Чындыгын айтканда айрыкча ошол мигранттар, мекенден сыртта жүргөндөр. Мына өзүңүз боюнча энеке бир кыскача айтып туруп жакыныраак келсең. Мунун да албол, мунун да албол. Өзүңүз боюнча бир кыскача айтып туруп, анан кийин бүгүнкү күндө иш кандай жүрүп атат, кандай болуп атат, эмне болуп атат, кимдердин жардамы менен болуп атат, ошо боюнча маалымат берип туруп, анан бир сонун батаңызды берсеңиз. Ошо эми өзүм Кудайга шүгүр, ушул сиздердин жардамыңыздар менен Оразалы балам операциядан чыкты. Ошо операцияга барганга чейин биз өтө кыйын абалда жашаганбыз. Биздин ал акыбалыбызды сураган бир пенде болгон эмес. Ушул балам Алла Таалам пешенебизге туш кылып койгон экен. Кудайга шүгүр, ушул балам сиздердин алдыңыздарга алып чыгып, сиздерге көрсөтүп, сиздерден жардам сурап, операцияга алып кирди. Өтө жакшы, ийгиликтүү болду. Операциялары дагы жакшы. Врачтарга дагы өтө ыраазычылыгымды билдирем. Аларга да Алла ыраазы болсун. Ал сапарда иштеген биздин бир туугандарыбызга, эжелерибизге, карындаштарыбызга, балдарыма, кыздарыма, өзүбүздөн чоңдорго да баардыгына Алла ыраазы болсун. Менден кайтпаса Алладан кайтсын. Эми мен эмне дейм? Балам айнан ушу алтын башыңар аман болсун. Кыргызстаныбыз бүткүл дүйнө жүз тынччылык болсун. Асман менен жердин ортосунда дайым жакшылык күндөрүбүз болсун. Ажыга барган пенделерибиз көп болсун. Алла деген пенделер көп болсун. Жай намазга отуруп намаз окуган пенделерибиз көп болсун. Жаман жолдон адашып жакшы жолго баскан пенделерибиз көп болсун. Ушул алыс сапарда иштеп, ушул пешнеттери менен акча таап, бизге акча салган ар бир туугандарыбызга Алла ыраазы болсун. Тапкан акчаңарга Алла берекеси менен берсин. Бала чакаңар менен тынч болгула. Ошол жакта жүрүп, баш кошуп, турмуш кургандар бактылуу болсун, балалуу чакалуу болгула. Өзүңөр менен өзүңөр көбөйшөргүлө, алдыга койгон максаттарыңарга жеткиле. Кызы жокко кыз берсин, уулу жокко уул берсин, перзенти жокторго перзент берсин. Аллахымдан не тилек кылсаңар тилегиңерди берсин. Айнан бир туугандарым, тынч болгула. Ушу силер бар экенсиңер, мына балам операциядан чыгып, үйүбүз бүтүп, сүйүнүп, койнума кубанычым батпай отуруп, бирок 5 убак намазында силерге дуа кылам балам. Айнан бир туугандарым, менден кайтпаса Алладан кайтсын. Үйү жокторго үй болсун, ушундай биздикиндей болсун. Ушу медерге туш келгиле, Кудай Таалам силерге да туш кылсын. Үйү жокторго үй берсин. Дайым жакшылыктардын үстүнө жүргүлө. Бала чакаңар менен, үй бүлөңөр менен, ата энеңер менен, бир туугандарыңар менен, кошуна колоңдоруң менен тынч болгула бардыңар. Менден кайтпаса Алладан кайтсын. Айнан ушу тойлордо, жакшылыктарда учурашайлы, чакырайлы. Ушу тойлорубуз болот жакында, ушуларга дагы чакырайын балам. 5 убак намазымда силерге дуа кылам балам. Чындык мына Алланын астында турам. Пендеден жашырсам, Кудайдан жашыра албайм эчтекени. Түнкү тахажжуд намаздарымда дуа кылам балам сиздерге, бардыгыңыздарга. Алтын башыңар аман болсун, өмүрүңөр узун болсун, бактылуу болгула.
Дайым жакшылыктардын үстүндө жүргүлө. Кудайым силерди көптүн катарында сактасын. Келеаткан талакат кырсыктардан сактасын. Жүгүртүп жүрүп мүдүрүлтүп алсын. Беажал өлүмдөн, курук догматтардан сактасын. Акыретте бардыгыбызды пайгамбарга коңшу кылганды насип эткен болсун. Алланын мээрими бардыгыбызга жамгырдай жааган болсун. Амин. Эдер балам, сенин дагы алтын башың аман болсун. Өмүрүң узун болсун. Алладан не тилек кылсаң тилегиңди берсин. Алыс сапарларга чыксаң Кудайым ак жол берсин. Ойлогон ой максатыңа жеткен. Ата-энеңдин пешенесинде жаркырап, жайнап, ойноп күлүп жүргөн. Кудайым сага жакшы, ыймандуу, акылдуу, сени түшүнгөн жакшы кыздардан насип кылган болсун. Балалуу, чакалуу бол, өзүң менен өзүң көбөйүшүп, эже деп жүрө берген дардаңда биз дагы сен менен катташайлы балам. Айнанай, сен бар экенсиң, мына үй жаман ушу бетон үйдө отурдук, кандай үйлөрдө отурдук, ажатканаларда жашадык. Кудайга шүгүр, мен эң сүйүнгөнүм ушу балам операциядан чыгарып бергениңерге миңден миң ыраазымын мен. Айнанайым, бир туугандарым, аман болгула, дайым жакшылыктардын үстүнө жүргүлө. Ойлогон ой максатыңарды койгондорго жеткиле балам. Айнанайым, амин. Чоң рахмат. Эне чындыгында Тынч эле бол балам. жүрөктү ыйлата турган бата болду. Жүрөктөн кан чыгара турган мондай бир дуа болду. Урматтуу мекендештер, мен ар бириңиздерге каалайт элем. Мына ушундай энелердин дубасын алууну. Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деп кыргызда бул сөз бар. Бул жөн сөз эмес, урматтуу мекендештер. Канчалык көп бата алса, канчалык мына ушундай чыныгы муктаж инсандардын. Бүгүнкү күндө бул инсандардын дуасын Аллах Таалам түзмө-түз кабыл кылуучу дуалар, урматтуу мекендештер. Анткени бул инсандар бүгүнкү күндө мусафир, бүгүнкү күндө кыйналып турат. Аллахтын эң сүйгөн пендеси болуп турат. Аллахка эң жакын инсан ушул инсандар болуп турат. Ошондуктан мына ушул инсандардын дуасын алганды Аллах Таалам ар бирибизге насип этсин. Бир эле мен албайын. Ар бириңиздер келиңиздер ушул энелерибиздин дуасын алайлы, батасын алайлы. Кыргызстаныбызда ар бир мекендешибиз, бир туугандарыбыз, энелерибиз үйлүү болсун. Эч бир эненин көзүнөн жаш акпасын, урматтуу мекендештер. Чындыгында кыргызымдын энелери мондай көз жашын нөшөрлөп турганда бир чындыгында бир жер бетине тура албай да калат экенсиң. Ошондуктан мен баардыгыңыздарга айтып кетем. Биздин ар бир кадамыбыз, ар бир ишибиз көргөзүү максатта, мактануу максатта эмес. Кээ бир көкүрөгү караңгы инсандарды ойготойлу. Кээ бир туугандарыбызды ойготуп, мына ушундай өзүбүздүн апаларыбызды үйлүү кылайлы. Же болбосо берип аткан инсандардан бербей аткан инсандар үлгү алсын. Же болбосо фонд эмне жасап атат, отчет катары көргөзөйлү. Бул мактануу түрдө эмес, сыймыктанып сиздерге үлгү катары дайым видео тартып атам, урматтуу мекендештер. Биз эч качан мактана албайбыз. Мактоого эч бир пенде татыктуу эмес. Мактоого бир жараткан Аллахтан башка эч ким татыктуу эмес, урматтуу мекендештер. Ошондуктан, ошон үчүн урматтуу мекендештер, келиңиздер, Кыргызстаныбызда эч бир эне ыйлабасын, энелердин дубасын алайлы. Кыжаат болбоңуз энеге. Аз калды, мына азыр усталар өтө сонун иштеп атышат. Жакынкы күндөрдө урматтуу мекендештер бир сонун жаңылыкты көрө болосуздар. Аз калды. Мына ушул жашап аткан бетон үйүңүз дагы, кечеги кыйналган күндөрүңүз дагы бардыгы артта калат. Аллахтын эң сүйгөн жакын пендеси экенсиз. Караңызчы, канча адамды айланаңызга курчап койду, Жалпы кыргыз элимди курчап койду, бир тууган кылып койду. Чындыгында. Кече сиз менен катташпай аткан, кече сизди сурабай аткан, кече сиз менен иши жок инсандар бүгүн сиздин алдыңызга келип, жалбарып, жалдырап, мага дуа берип койчу деп калды мына. Аллах Таалам ошол инсандарды жөнөтүп атат. Аз калды Кудай калса, бардыгы артта калат. Кыжаат болбоңуз, эң башкысы балаңыз жакшы. Эң сол. Мына ушундай урматтуу мекендештер, баарыңыздарга чоң рахмат. Аллах разы болсун. Аллах Таалам ар бириңизге эки дүйнө бактылуу өмүр берген болсун. Эдер балам, бир дуа берейин сага. Дуа бериңиз. Мен азыр сиздин дуаңызды сурайын дегем ушу элдин астында. Эдер балам, өмүрүң дайым uzun болсун. Катыраңа береке болсун. Кайда болсаң тынч болсун. Ата-энең пешенде дайыма бир болсун. Жолда жүрсөң ham Алла сени дайым колдоп, жөнөп даяп жүрсүн. Кудайым бизден кайтпаса Алладан кайтсын. Берген дуада, берген жардамдарыңа Алла разы болсун балам. Менден не тилесең балам, тилегиме дуаларым бардыгын сага берем. Ушу неберемди бутуна тургузуп берген миңден миң ыраазымын балам. Үй салып бергениңе ham ыраазымын. Мен болсо колумдан келбеди, жардам бере албадым балам. Бир Алла менен мендер балам жардам бер деп дуа кылып атам балам. Узакта жүргөн балдарыма,